Мага Бишкек шаарынын өрт өчүрүү кызматкерлери кайрылышыптыр да. Мурун бир сутка толук күн иштеп, 3 күн эс алышчу экен. Азыр болсо бир толук күн иштеп, 2 күн эс алышат экен да. Ошондо эмгек кодексине ылайык жалпы бир жумада иштеген сааты 36 сааттан ашпаш керек экен да. Бирок азыр болсо график боюнча бир күн иштеп, 2 күн эс алганда жумасына 72 саат иштеп, нагрузка 2 эсе көбөйдү да. Бул эмгек кодекси боюнча деген ушул нерселерди Алмаз Акунжанович же мындай сыртка калып калганбы, ошону дагы бир көзөмөлгө алышсын деп суранып атышат да. Анан эң кызыктуусу 2016 жылдан бери бул Бишкек шаарында гана бул стаж боюнча анан өрт өчүрүүчү кызматкерлерге 1 жылдык стажы 1,5 жылга тете деп эсептелет да. И только Бишкекте колдонулбайт экен, региондордо колдонулат деп ушу именно Бишкек шаарынын өрт өчүрүүчү кызматкерлери кайрылып суранып атышат да. Ошо көңүл парламенттен бир көтөрүп бериңизчи деп. Андан тышкары мага Ыза кызы Кыял деген биздин Бишкек шаарыбыздын жараны тургуну келип кайрылып жардам сурап атат да. Ал деген үйүндө үй боюнча кошуналар менен ызы чуу болуп, 23 декабрь күнү Кактус интернет басылмасына ушул материал чыгат. Ошондо деги 2010 жылдан бери ушул Ыза кызы Кыял 3кө бөлүнгөн үйдүн бир бөлүгүн сатып алат. Кийин кошуналардан уруксат сурап, жөнөкөй кагазга каршы эмеспиз деп расписка алып, кошуналарга пристройка курат. 12-жылда бир кошунасы өтүп кетип, анын үйүндөгү үлүшү Дариенко деген дагы бир тууган сиңдисине өтүп кетип, ошондон бери ызы чуусу токтолбой, 2015-жылы Ыза кызы курган пристройка боюнча сотко даттанат. Жаңы үйдүн ээси менен 2 кошуна биригип соттошот, бирок 1-май соту, Бишкек соту, жогорку соттон утулат да. Анан мындай, бул эң негизги маселе, жөнөкөй жарандарга жеткенде акыйкат иштебей калып атабы деп ыйлап атат да. Инвалид баласы бар экен. Ошо эми жалдырап турган убакта өкмөткө жаздым, президентке жаздым, администрация президентиге да барып, ошо эшигин какылап жалдырап бүттүм дейт. Ушу мага бирөө көңүл бурабы, мен ушинтип калтырып коесуңарбы деп аябай арызданып суранды да. Ошону парламенттен көтөрүп өкмөткө кайрылам элем да. Бир карап койгулачы. Андан тышкары Бишкек шаарынын Республика көчөсүндө 9 жер тилке мыйзамсыз берилип кеткени тууралуу Бишкек шаарынын Республика көчөсүнүн тургундары кайрылат да. Бул боюнча мына 1,5 жыл болду, айтып келе жатам. Анан 2005-2006 жылдары 1-май райондук администрация тарабынан мыйзамсыз берилгендиги такталат, сот болот. Бирок баш аягы жок болуп, бул жерде чоң сонун парковый зона, элдер 1000дей дарак тигип беришет. Анан кандай эле мамлекеттик аркасы менен ушу коррупционер чиновниктерге мыйзам иштебейт. Эмнеге бул же ар эмес, же бери эмес, биз эмне болобуз деп ушул токтомдор боюнча тактап, өкмөт бизге жоопту берсинчи деп улам чалып сурап атышат. Ушуну тактап берсинчи. Рахмат.